Здравствуйте. Урматтуу керектөөчүлөр, мынакей мен бүгүн жумуш күнүнөн сырткары өзүм кичи мекениме келгем, Балыкчы шаарына. Бул жерде мынакей бир нерсени маалымат катары берип коеюн. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен кайынды завод жана Глобус, Народный жана ярмаркалар менен 3 тараптуу келишим бар. Соглашение ошо 1 килограмм кумшекерди 79 сомдон өткөрөбүз деп. Булар ушул соглашенияны бузуп 85 сомдон эле сатылып атыптыр, адамдар өзлөрү алат. Бул жерде баасы турат. Азыр силерге көрсөтөйүн. Кумшекер кийинекей 85, 79 сомдугу жок экен. Азыр ушул тууралуу силерге маалымат беребиз. Жана сөз дүйшөмбү күнү Ысык көл областынын биздин эмебиз бар, бөлүмүбүз. Ошо бөлүмгө тапшырма берип чара көрөбүз. Балыкчы шаары 16 июль. Кундуз деген ким? Чоң кыз, сиз администраторсузбу? Мен антимонополиянын орун басарынын төрагасымын. Силер менен биздин келишим бар эмес беле? 79 сомдон эме беребиз деген. Тигем. Ооба. Ошо эмне аткарылбай эле жер 85ден турат. Бонусный карта менен ала 1 килограмм. Ограничение негизи 1 килограмм. Ооба. Сиз аны токтото туруңузчу, алды клиентти кое берип бошосоңуз. Алдын бүтүрө калсаң. Аз маалыматты тактап туруп анан жооп беришет, Канчадан экен ала? Ислам Рашидов дейт, албетте биз иштейбиз, мамлекет үчүн иштейбиз, элибиз үчүн иштейбиз. Рамзан Кадыров айткандай 24/7 дегендей. Аз бул жерде суу майлардын баасын көрөлүк. Мынакей суу майлардын баасы. Кристаллина дейт 149 сом, 149 сом, 135 сом. Доня деген бар экен, 265 сом экен. Аз мага эң негизги муну кармап тур. Аз мага эң негизги маанилүү бул жердеги кумшекер. Азыр бонусный карта менен да кое беребиз дейт, ошону тактайлык. Туура эмес маалыматты болуп калбасын. Мен просто башка Бишкектеги Фрунзе глобустарда сразу эмес тартылып турат. Баасы анан 79дан депчи. Ошону бүт тактап көрөбүз. Кыздар, силер карта менен албай элесиңерби? Карта менен канчадан берип атат? 1 килограмм канча сомдон? 79 деп берилип атабы, точнобу? Мынакей бул жерде 85. Урматтуу мекендештер, бул жерде ошо Кыргыз Республикасынын антимонополия менен кайынды кант заводу менен жана чоң супермаркет Глобус, Народный, Эки дос да кайсы ошолор менен келишим түзүлгөн. Бул ошо антимонополиянын бирден болгон чоң бир салымы да. Бу да болсо да анан кээ бир айтат 79 сомдон эмне 30 кило алышын 30 күн турамбы? Жок, бул атайын ошо аяр катмар биздин кыргыз элинин жарандарына ылайыкталган
иш чара. Ошон үчүн муну дагы азды көп көрүп. Кундуз токтото калбайсыз, мен да кетип бараткам. Бардык жерде азыр албетте баа саясатын турукташтырганга толук салымыбызды, билимибизди, акылыбызды жана буга чейин иштеген тажрыйбабызды кошуп аракет кылып атабыз. Анан көбүнчө сурап жатат менден тиги Ташчекингдин тагдыры эмне болот деп. Ташчекингдин тагдыры уланат, өзүнчө кыздарды бөлөбүз. Мына бүгүн кечке маал Караколдон уже представитель таптык. Ал да өзүнүн баракчасына жазат пост. Анан бүт Кыргызстан боюнча иш алып барабыз. Муну дагы ого бетер күчөтөбүз. Ташчекингдин негизги максаты ошо керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатында уюштурулган долбоор. Анан Кудай буйрса иш алып барабыз. Азыр урматтуу балыкчылыктар, ошо бизде бир эле глобус бар. Ошондо оны азыр карточкасы менен алынат дейт. Ошонун баарын көрөлүк. Мындай Кундуз, сиз биякта администраторсузбу? Администратордон улуу тиги менеджер, Мага болуу тууралуу маалымат берип коесуңбу, Кундуз? Мен Сахар боюнча эмнеге тиги 79 сом деп жазылып турбайлы? Ограничение 1 килограмм эле. Ооба, жок, билем. 79 сомдон 79 сомдон 1 килограмм алат да. Ооба. Анан элдер андан көп эле алып кетип калышат. Ака 79 сом бонусная карта менен. А эмнеге биякта жазууну алып салгансыңар? Жүрсөңөр, бонусный карта тууралуу да түшүндүрүп берип койчу мен. Бүгүн смена алмашты. 16-сына караган күнү смена алмашты. Анан не доработка по техническим причинам болот. Эртең менен өтпөй аткан акция азыр өтүп атат. Элдин баары 79дон алып атат. Бар болчу азыр койшот. Жана неме срочно ошону койдурсаң, ошону основной кыздарың барбы? Канаки ошону биринчи койдуруп сал. Бир вакытта эле интернет Сахар азыр иштеп калат. Ошол моментте Сахар мындай, урматтуу бир тууган. Кыргыз Республикасынын монополия менен кайынды, анан могу чоң глобустар менен соглашение боюнча 79дан кое берет 1 килограмм бир суткасында бир кишиге. А калганы 85тен, Калганы 85. А бул кишинин карточкасы Ошондо деле ограничение максимум 3 килограммда. 85тен, 1 килограммдан эле элдер деген 1 килограммдан алышпайт, 2ден, 3ден, 5ден дейт. 79 сомдукту. 79 сомдукту 3 килограммдан да келип алып. Килограмм эмес, 1 килограмм. Бир күндө 1 килограмм. Бирок элдер тилекке каршы 5ден алгысы келет, мешок деп алгысы келет. А жана карточка боюнча эмнеге, мисалы үчүн мен азыр без карточка 79 сомдон алып кете албаймбы? Жок, Именно карточкага байлап койгонбу, а карточкасы жокторчу? Биздин Жок, Бишкекте андай эмес да, Бишкекте Бишкекте ошондой бүт. Жок, без карточка. Жок, без карточка алабыз. Бишкектен алып көрүп туруш Сахар, бирок бүт глобус боюнча бүт сананын баары бир. Жок, анда силер укук эме керектөөчүнүн укугун төлөп атпайсыңар. Мисалы үчүн карточкасы жок келген киши анда ала албайбы? Ала алат, 85ден алып. Жок, 49 сомду, эмнеге 49 сомду ала албайт? 79 сом. Мен 79 сомду. Карточка алышат да ала беришет, карточка. Мынакей, достор, муну өз ордуна койдурдук. Биякта Кундуз деген кыз администратор экен. Эми ошо тууралуу дагы бир жолу жакшылап толуктоо маалымат берип койсоңуз, 79 сомдон Балыкчы шаарынын кардарлары кандай ала алат? 1 килограмм 1 суткада 24 сааттын ичинде. Сөзсүз карточка менен алыш керек, Карточкасы жок. Глобустун карточкасы жана бонусный карточкасы жок, ала албайт. Алышат, бирок 85ден алат. Жо, мен түшүнүп атам, ошо 79 сомдукту бонусный карточкасы жок, кардар ала албайт. Жоктор, оформление кылып эле картаны алышат. А карта бекер, Бекер, кассада анкета толтурушат да, кассадан алышат. Всё, рахмат. Рахмат, Кундуз, болду, ишиңерди кыла берсеңер болот. Мынакей, достор, балыкчы дагы. Жетишпей калып атасың, толтургангач монтө эле поддон менен алып келип коет. Өзүлөрү да салып кетет, Көрдүңүзбү, мына 5 ящик толтурган 5 ящик. Хорошо, Кундуз, рахмат, Мынакей, урматтуу кыргызстандыктар, мону дагы тактап туруп жооп берем. Бишкекте карточкасыз эле алып аткан негизи, анан биякта карточка экен. Если ошо дагы биздин келишимде болбосо, ошо карточканы дагы жокко чыгарып бергенге аракет кылабыз,